Бул нерсе дуят жок. Мен муну эркектер үчүн айтайын. Түз эфирдегилер кийин YouTube'га чыккандар туура түшүнсүн. Муну айтпай атып көпчүлүк маани бербейт. Эркек адам аял затын айтпайын, аны аялдар өздөрү айтсын. Эркек адамдар жалпы денеге, тазалыгына, кийимге маани бериш керек. Өзгөчө сырткы кийимден үчөөгө маани бериш керек. Баш кийимиңиз таза болсун, тер жыттанып турбасын. Таптаза болсун. Кечирип коесуз, үзүр сурайм. Бул эми түшүндүрүү, ички кийимиңиз таза болсун. Күн сайын өзү таза адамдын көп акчасы ошого кетет негизинде. Ошого кетет. Анткени ал нерсе үтүктөлүп, микробтон тазаланып, таза болуп турбаса, азыр ошондой парапрактик жана башка оолар абдан көбөйдү. Эмнеге? Истинжа маселеси туура эмес. Экинчиден ал нерсеге эркектер маани бербейт экен да, Кудай сактасын. Маани бериш керек. Келечекте сиз атасыз. Ошол нерсеге микроб топтолуп отуруп, эненин жатынына микроб кирбесин. Эми аны ар жагын врачтар айтсын. Бул молдокелер качандан бери врач болуп акыл айтты эле дебесин анан. Бул экинчи. Баш кийимден ич кийим майка менен кошо. Анан үчүнчү, байпакка маани беришибиз керек. Бутубуз таза болсун. Ошол мечитти кир деп атасыз. Аны кир кылган ким? Өзүнөн өзү эле килем туруп кир болуп калган жери жок да. Аны биз үйдөн жуубай барабыз. Шариатта келет. Бүт Ханафи мазхаб китептеринде ар бир намазга даарат болсо да даарат алуу бул мустахаб, жакшы көрүлгөн амал болот дейт.